Даярданып калды уже. Кыргызстан агрардык мамлекет болгону менен бүгүнкү күндө айыл чарба азыктарын экспорттоого даяр эмес. Ал үчүн бери дегенде эле 5-10 жыл керектелет. Буга дыйкандардын өсүмдүктөрдү заманбап ыкмада өстүрүү жагынан тажрыйбасынын жоктугу да түрткү болууда дейт. Буга чейин дыйканчылык менен алектенип келген Кадырбек Үсенбаев. Көпчүлүк дыйкандар айыл чарба өсүмдүктөрүн Евразия экономикалык биримдиктин талаптарына ылайык өстүрө алышпайт. Ал үчүн өкмөт жерлердеги дыйкандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсү зарыл экенин айтат. Айтарлык эми убакыт уже 27 жыл болду. Ушул өкмөт кыймылдап элдерге ушу жакшы жер жөнүндө түшүнүк берсе, жакшы болот эле. Анткени өтө деле түшүм алып байып кеткен жери жок. Анткени өзүбүз агрардык мамлекет болгондон кийин кыйрат деле ошол экспортко чыгарып аткан товар жок. Картошканы айдашат, күзүндө эле ар кайсы жерден келишип эле өздөрүнүн койгон баасы менен, дыйкандын баасы эмес, өздөрү каалаган баа менен сатып алып кетип атышат да. Өткөн жылдан тарта топурактан сатыкка чейинки жол аталышындагы долбоор ишке кирген. Анын максаты Евразия экономикалык биримдиктин аймагында экспортко чыгуу талабына ылайык айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө көлөм, сапат жана баа саясатын калыбына келтирүү каралган. Себеби рыноктун талабы боюнча экспортко чыгуучу тарап көлөм, сапат, баа саясатын камсыз кылууга тийиш. Ал үчүн сапаттуу үрөнү алуу, жер семирткичтерди туура пайдалануу, айыл чарба азыктарын өстүрүүдө зыянсыз заманбап усулдарды колдонуу зарыл. Жер реформасы 90-жылдардагы жер реформасынан кийин биздин жерлер ушул үлүштөргө бөлүнүп кетти да. Үлүштөргө бөлүнүп кеткенде тилекке каршы ушул фермерлер айыл чарба өсүмдүктөрүн өздөрүнүн маанайына карата, өздөрүнүн ыңгайына карата, башкача айтканда өздөрүнүн шартына карата себишет экен дагы. Баягы көлөмгө келгенде, мисалы үчүн биз аксап калып атабыз да. Анткени бүгүнкү күндөгү рыноктун талабы ушул биз кыргызстандыктар үчүн мисалы үчүн 1000 тонна десек бул абдан көптөй сезилет, туурабы? Ал эми 1000 тонна сырткы рыноктун шартында бул атаандаш боло албайт да. Долбоордун негизинде тиешелүү адистер жерлерди кыдырып, айыл чарба азыктарын нанотехнологиялык агрохимикаттарды туура пайдалануу менен түшүмдүүлүгүн жана сапатын арттыруу усулдарын окутуу үчүн фермерлер арасында практикалык семинар өткөрүлгөн. Айрыкча бүгүнкү күндө айдоо аянттарындагы жерлерге болгон мамиленин туура эместигинен түшүмдүүлүктүн деңгээли начарлаган. Кыргызстан бүгүнкү күндө экспортко чыгыш үчүн бери дегенде 5 жыл абдан тер төгүп иштеш керек. Ан үчүн биз ушул жерге болгон мамилени да өзгөртүшүбүз керек. Айыл чарба азыктарын өстүрүү боюнча кластерге өтүшүбүз керек. Жана ошолорду сырье түрүндө тыйынга сатып жибербестен товарга айландырыш үчүн кайра иштетүүчү өндүрүштөрдү коюшубуз керек дагы. Андан сырткары рынокто ушул Кыргызстандын атынан чыккан азыктардын бренди андан ары жарнактап, андан ары жылдырыш үчүн ушул жерлерде өзүбүздүн өкүлчүлүктөрдү ачышыбыз керек. Өлкө аймагында көпчүлүк дыйкандардын айыл чарба азык түлүгү эл аралык талапка жооп бербейт деген менен зыянсыз жер семирткичтерди колдонуп, андан 3-4 эсе көп түшүм алган дыйкандар да бар дейт адистер. Жазгүл Мадинова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.